Ушул теманы карайлы. Ар бир ушул видеодо көрсөтүлгөн маалымат талкууланыш керек. Жана шилтемелер менен өтүп текшерип алсаңыздар болот. Негизи элдин мүлктүгү деген эмне? Билебиз, кыргыз элибиз бир тарыхчылар, экономисттер жана саясаттануучулардын айтуусу боюнча табигый коммунизмде жашаганбыз. Уруу болгон, ар бир адамдын өзүнүн мындай мүлкү болгон, бирок ошону менен бирге жалпы уруунун өзүнүн мындай мүлкү, жалпы мүлкү да болгон. Жалпы мүлк, мисалы үчүн бүгүнкү жашоодо деле, бүгүнкү цивилизацияда, көчмөн эмес, мындай шаарлар цивилизацияларында да ушундай бар. Бул деген жалпы аянттар, коомдук мындай жерлер, сейилдөө жерлери. Ошону менен бирге ошо элдин мүлкү бул деген эгерде мындай инфраструктуралык мүлк болсо, анда көп учурда сак калат да. Анда карап туруш керек, тейлеп туруш керек. Бирок эгерде элдин мүлкү кайсы бир мындай жабдык же өзгөчө турган имарат болуп калса, ошондо маселелер башталат. Негизи мамлекеттик жана жеке ишканалардын ортосунда кандай мындай айырмалары бар. Мисалы үчүн, пайда жана өсүүгө багытталуу жолун алсак, ошол мамлекеттик жеке ишканалар менен салыштырсак, мамлекеттик ишканалар кеңири максаттарды көздөйт. Жеке ишканалар болсо жеке адамдардын, акционерлердин, үлүш кармоочулардын, негиздөөчүлөрдүн кызыкчылыгын карайт да. Анан алардын баягы кызыкчылыгын көбөйтүүгө багытталган. Анын пайдасын, жеке кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Эми мисалы үчүн регуляция жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик ишканалар кошумча мамлекеттик көзөмөлгө дуушар болот. Мисалы үчүн, эгерде жеке ишканада бир киши өзү чечим чыгарса, мамлекеттик ишканада бир нече киши комиссия түзүп, бир нече мамлекеттик орган, тиешелүү органдар байкоо жүргүзүп, бир кичинекей тез кабыл алуучу чечимди комиссиясынын көзөмөлү менен өткөрбөсө, анда эгерде чечим каталуу болуп кетсе, ошондо анан баягы жоопкерчилик пайда болот. Ошондо ошол чечим чыгарган адамды керек болсо түрмөгө отургузганга чейин барат да. Ал эми баягы жеке ишканада болсо бүт жоопкерчиликти, пайдасын жана ошол жоопкерчилигин, мисалы үчүн тобокелдик ишке ашып кетсе, ошол тобокелдиктин оордугун жеке ишкер өзүнө алат жана ошол чыдайт да, аны чечүүгө жол алат. Бул абдан чоң айырма. Дагы бир ресурстар жана инвестициялар боюнча жеке компаниялар инвестицияны каржылоону тартуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк, анткени жеке компания бул деген кредит алабы банктан, инвестор табабы, кантсе дагы өзүнүн мүлкүн, ошол мүлкүнүн үлүшүн инвесторго же банкка өткөрүп берүүгө, мындай же болбосо мындай залогко салууга толук укугу бар. Мамлекеттик мүлктү залогко салсаң, мурунда ушундай болуп кеткен Кыргызстанда. Залогко салсаң, бөлөк институттар ошол мүлктү илип кетет, эгерде иш ийгиликтүү жүрбөй калса. Ал эми кээ бир учурда ошол акыркы жаңы мыйзамдар менен ошондой мамлекеттик мүлктү залогко салууга болбойт да. Албетте, анда инвесторлордо, кредит берүүчү мекемелерде банктар акча бербей коет. Чечим кабыл алуу боюнча жеке компания ыкчам жана мындай жумшак, ийкемдүү чечимдерди алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ийкемдүү дегени бул деген кандай гана учур болбосун, ошол жеке компания өз жолун табат. Ал эми мамлекеттик ишкана аябай мөөнөттү көп жеп коет да. Мисалы үчүн, кичинекей чечимди чыгарыш ушундай мамлекеттик ишканаларда жана эл аралык чоң корпорацияларда бир эле маселе да. Ошол чечимди чыгаргыча бир нече ошол комиссия мүчөлөрүн топтоп, алардын колдорун топтоп, алар менен макулдашып, алар менен макулдашуу, ушундай маек жүргүзүп, совещание жолугушуу, ушуну менен убакыт көп кетип калат. Базарда, дүйнөдө абал тез өзгөрүп турат. Ошол тез өзгөргөн абалга убактылуу өз мезгилинде жооп бергенге мүмкүнчүлүк болбой калышы ыктымал да. Анан ийгиликтүү мамлекеттик ишканалар бар. Негизи баягы көбүнчө бул социалдык кайсы бир товарларды, продукцияларды чыгарган мекемелер болот. Мисалы үчүн, ошол эле инсулин чыгарган мамлекеттик ишканалар ийгиликтүү деп эсептелинет, анткени инсулин чыгарбаса, диабет менен ооруган элдер өлүп калат. Ошон үчүн инсулин дайыма сатылат да. Мамлекеттик баа менен баягы өздүк баага жакындатып сатууга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде ошол инсулин чыгарган мекеме пайда таппай калса жана ошол жабылуунун астында калып калса, мамлекет баарыбыздан жыйнап алган салыктар аркылуу аны куткарып алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Мамлекеттик бюджеттен түзмө-түз каржылап коет. Ошондой нерсе бар. Ошон үчүн ушундай социалдык жана өтө маанилүү стратегиялык ишканалар ошентип иштейт, мамлекеттин колдоосу менен жыргашат негизи. Натыйжалуулук жана инновацияларды карасак, мамлекеттик ишканаларды бюрократиядан жабыркап, көбүнчө баягы инновацияларга жол бербей коет. Инновация бул деген кандайдыр учурда мамлекеттик ишкерлер комиссиясынын макулдашканын, талкуулашканын натыйжасында авантюра катары жаңы нерсе, мындай ишеничи толук эмес, мындай кооптуу, тобокелдүү нерсе катары кабыл алынып, кээ бир учурда ошол
иш албай калат да, байыра албай калат. Ал эми жеке компанияда натыйжалуу инновациялуу жолдорго, ыкмаларга, сунуштарга түз карашат. Көп учурунда жеке ишкерлер жана тез ошол инновацияларды татып көрүүгө, жасап көрүүгө жол алышат дагы, чечимди тез чыгарышат. Анын аркасы менен жеке ишканалар утуп кетет. Каржылык стимулдарлар боюнча карасак, бул эң негизги да, мамлекеттик ишканалар жеке ишканалардын ортосунда бул эң негизги суроо. Каржылык стимулдар жеке компанияда түз каржылык стимулдар, мисалы үчүн сен ошол жеке компанияны негиздеген ишкер болсоң, сен деген иштейсиң, андан тез тапкан, азыр тапкан кирешеден өзүңө кааласаң машина аласың, батарея аласың, кааласаң баягы уулуңдун, кызыңдын окуусун төлөйсүң, кааласаң билбейм дагы кандай кыялдарың бар. Кээ бир мисалы үчүн кыялы мындай өзгөчө адамдар бриллиант тиш салып алат, же болбосо кандай алтын сатып алат, же болбосо кычырайган баягы там салып алып, эки аял алып алат, ошондой нерселер да болуп кетиши ыктымал да. Бирок жакшы пайдалуу жагын алсак, ушу көбүнчө өзүнүн маселесин чечкенге түз жумуш жасап болот. Ал эми мамлекеттик ишканаларда болсо бюрократия да, бюрократия мисалы үчүн ошол эле баягы аябай баалуу специалист келсе, аябай баалуу, мисалы үчүн кандайдыр бир заманбап күчтүү куралды жасаган адис келсе, ошол адистин маянасын көтөрүү үчүн комиссияларды топтоп жыйнап көтөрөсүң, анан чоң жогортулган маяна алат, жарым жыл өтпөй анан артынан келет да, баягы эсептик палата келет, текшерет. Анын аркасынан дагы мисалы үчүн финансылык каржы мындай коопсуздугун көзөмөлдөгөн органдар келе баштайт, прокуратурадан келе баштайт, баары сурап баштайт, эмнеге бул кишиге маянаны көтөрдүңөр, силер деген коррупциясыңарбы, баарында маяна ылдый, ушул кишинин маянасы жогору, анда ошо жоопкерчиликке тарта деп башталат да. Анан кээ бир учурда жоопкерчиликке мамлекетке залакат кетирди деп туруп, миллиондогон залакат кетирди деп туруп түрмөгө тыгып салат. Кээ бир учурда ошол мамлекетке кайтар деп ошол акчаны кайтардырып салат. Ошондой жөндөмдөрү бар, аябай баалуу адис айтат, мамлекеттик ишканаңарды урдум, кош калгыла, кеттим деп туруп жеке секторго кетип калып, жеке сектордон жеке ишкерлер аны каалагандай баягы базардын абалына жараша маянасын төлөп беришет. Жана ошол инженер, адис мамлекеттик ишканаларга экинчи барбас болуп калат да. Кыргызстанда да ушундай болуп кеткен. Ушундай окуяларды көп өз көзүм менен көргөм, анткени иштеген мамлекеттик структураларда, түзүмдөрдө. Жана ошол негизи ушундай инженерлер, ушундай адистер көп учурда өзүнүн ушундай көйгөйүн, өзүнүн татаал абалын ушундай айтып беришкен да, так ушундай болуп кеткен. Анан негизи ошол эгерде мам кызматкерди алсак, мамлекеттик ишканада турган мам кызматкер менен ишкерди салыштырсак, мисалы үчүн мамлекеттик ишканада мам кызматкер коомдук мүлккө үстөмдүк кылат, коомдук мүлктү башкарат. Коомдук мүлктү негизи баягы алып салуу, залогко салуу, чыгаруу, сатуу, бүт ушул суроолорун атайын мамлекеттик комитеттер чечет да. Демек, мамлекеттик комитеттердин мүчөлөрү көп болгондуктан жеке жоопкерчилик аз болуп калат. Бул деген коллективдик жалпы жоопкерчилик болуп калат. Жалпы жоопкерчилик деген коомдук мүлктү башкарганда, бул ал коомдук мүлктүн ээси эл деп жарыяланат, бирок ачыгынан айтканда ошол коомдук мүлктүн ээси жок болот. Анткени эл деген аны түз колдоно албайт. Эл деген анын натыйжасын колдонушу мүмкүн, бирок элге баары бир ал натыйжа сатылат дайыма мамлекеттик ишканада. Ошон үчүн эл ага ээ эмес, бирок элдики дегени менен ага чыныгы ээлер ушул майда комитеттин мүчөлөрү жана ошол атайын жооптуу мам кызматкер болуп калат. Ошондо ал ойлойт да, бул элдин оокаты, мүлкү, демек бул эч кимдин мүлкү эмес, бул менин мүлкүм. Анда мен өзүмө ушул мүлктөн пайда табышым керек деп баягы май саткандардын колуна май жабышат болуп, ошол мамлекеттик кызматкерлер коомдук мүлктү акырындап жемелей баштайт да, ар жактан бери жактан. Аны баягы көзөмөлгө салуу өтө кыйын болуп калат мамлекетте. Ошондо эгерде ишкер менен салыштырсак, ишкердики жоопкерчилик 100%, 200% өзүнүн мүлкүнө. Тобокелдиктер 100% өзүнүн мындай мойнунда. Жеке мүлкүнү башкарганда ишкер аябай мындай кызыкчылык менен башкарат. Ошол мүлктүн баягы сынбасына карайт да. Мисалы үчүн ошол мамлекеттик мүлк жана аренда мүлктөр ушинтип кайдыгерлик менен башкарылат. Мисалы үчүн ушул маршруткаларды алалы. Бишкекте башка шаарларыбызда ар кандай ушул маршруткалар бар, маршрутта лицензия алып айдашат. Анан кээ бир маршруткалардын жеке кожоюндары болот. Өзүнүн маршруткасы менен келет да линияга. Ошол лицензияга төлөп эле. Ошолор өзүнүн машинесин кычыратып карайт да, жылтыратат, ремонтун карап турат, сындырбайт. Аябай жакшы абалда кармайт да. Анан машинесине кирсең тим эле сонун атыр жыттанат, баары таза.
Анан арендалык маршруткаларды алсаң, ошолор баягы маршруттун лицензиясынын ээлери маршрутканы ошо шопурларга арендага берет да, айдоочуларга. Ошо арендага бергенде арендага алган маршрутканы талкалашат да жөн эле. Акырына чейин айдашат. Бирде ичин ремонттобойт, ичи сасык, баары сиденьялары, отургучтар сынык, машиненин ичинде мындай баягы экинчи дүйнөлүк согуш болуп кеткендей абал. Анан ошо машина өлүп сынгыча чачырап кетмейинче эчтеке кылбайт. Ошондой сыяктуу эле мамлекеттик ишканаларда так ушундай болуп кетет да, ошо маршруткада, арендадагы маршруткадай болуп калат. Ошон үчүн мамлекеттик ишканалар көп учурда стратегиялык ишканалар мамлекеттик бюджет менен түзмө-түз колдонулган жана майналары, кызматкерлердин майналары жогору болгон ишканалар жакшы, игиликтүү иштей беришет. Ал эми көпчүлүк ишканалар өзүнө өзү бош берилгендер, көзөмөл мындай жакшы жүрүлбөгөн же ошо мамлекеттик ишкананын тегерегинде көп комиссиялар түзүлүп калса, ошондо ошол мамлекеттик ишканалар арендадагы маршруткадай болуп эле талкаланып, бузулуп, каралбай, жакшы каралбай, акырында жемеленип, атып банкротство болуп калат да. Кыргызстанда ошондой 100дөн ашык мамлекеттик ишкана болгон. Мамлекеттик ишканалардан 6-8 эле кириши болгон. Бүгүнкү күнгө чейин калгандары баары ошондой арендадагы талкаланган маршруткага эле айланып кеткен. Анткени элдин мүлкү мындай да, жеке ишкердин мүлкү меники жана меники болгондон кийин меники деп аябай бүт өзүнүн жоопкерчилиги менен карайт. Ал эми элдики эч кимдики деп эсептелет да. Эч кимдики мамлекеттик кызматкер дагы маяка кошсо болот эле жазууну. Мамлекеттик кызматкер меники деп алат да. Ошондон да коррупция болуп кетет. Анан иши жакшы болгон ишканалар, мамишканалар мисалы үчүн Жапондо болгон, бирок Жапондо өзгөчөлүк бар. Ошол Жапондо мамлекеттик ишканалар болгон Зайбатсу деген ишканалар көбүнчө үй бүлөлүк болгон да. Мацуда, Toyota, Mitsubishi деген ишканалардын баары кылымдап 200 жылдан бери үй бүлөлүк ишканалар. Мамлекеттик ишкана деп аталган менен жеке үй бүлөлөр ага жооп берет. Дагы ошондой эле Кореяда болгон Чеболь деген ишканалар болчу. Кийин ал Чебольдорго көп маселе түшкөн, анткени баягы мамлекеттик ишканадай болгондой эле жоопкерчилик көп кишиге чачырап кеткен. Көп киши жоопкер жооптуу болсо, анда эч ким жооптуу болбой калат да. Ошентип аркасынан жаңы заманда ушул Чебольдор жана Зайбатсулар Жапон менен Кореяда аябай чоң ушундай кризиске дуушар болушкан. Кытайда Жунгодо аябай көп мамышканалар бар. Ал мамышканалардын мисалы көбүнчөсү ошол НУАКтын астында. НУАК бул деген Кытайдын баягы эркиндетүүчү элдик армиясы деп которулат. Ал армиянын астында мамлекеттик ишканалар жайнайт да. Анан көбүнчөсү ушундай коррупциялашып кетет. Коррупция менен Кытайда тынбай согушат, анткени Кытайда коммунизм болгондун аркасынан Шанхай тарапта жеке ишканалар болсо, мамлекеттин негизи бүт калган тармактарында таптаза ошол мамлекеттик башкаруунун эсебинен коррупция тынбай жатат. Атып атат, 10 000 кишиден отургузат түрмөгө, 1000 кишиден атып атат Кытайда ошо коррупция үчүн. Ал нерсе токтобой жатат. Анткени булар баары мамишканалар да. Анан эл аралык мыкты ыкмалар. Мисалы үчүн эгерде кайсы бир коомдун көйгөйүн чечүү үчүн ишкананы курсаң, эң чоң, эң жыйынтыктуу нерселер бул деген эл аралык корпорацияларды түзүү. Кыргызстанда жеке ал жеке корпорациялар өзү өсүп чыгыш керек. Алардын өсүшүнө мамлекеттик бир гана шарт түзүш керек, бирок түзмө-түз мамлекеттик кызматкерлер ага кийгилишпеш керек. Анан баягы ишти баштоодо мисалы үчүн мамлекет курал жаратабызбы, эмне кылабыз, экономика баягы айыл чарба техникасын чыгарабызбы, ошондо концессия керек. Концессия кичи жана орто жана жеке ишканалар же корпорацияларды чакырыш керек. Ошол концессия деген бул деген аукцион кылып туруп, ошол кандайдыр бир жер же салыктан бошотуу же кандайдыр бир мамлекеттик каржы бөлүштүрүлөт. Анан жеке компания келип туруп ошол мамлекеттик заказ менен ишти аткарат. Ошондой жол менен бүгүнкү күнү АКШ, Евро биримдик 150 мамлекеттен ашык ушундай концессия жолу менен барат. Көп учурунда концессиялар эгерде баягы коррупциялашпаса, эгерде ага катышкан ишканалардын адеп акылактуу мындай башкаруучулары болсо, жана алардын эл аралык кандайдыр бир аты жөнү ордунда болсо, жайында болсо, анда репутация дегенде өзүнүн аты болсо, абийири бекемделсе, тастыкталса, анда ошондой ишканалар көп учурда ийгилик жаратат. Тескери эч кимге белгисиз мамлекеттик же жеке уюм келип калса, көп учурунда бул деген баягы коррупция белгиси болуп калат, же болбосо авантюра да, кандайдыр бир туура эмес иш болуп калышы мүмкүн. Ошондой эгерде ушул маалымат сиздерге жакса, эгерде ушул маалыматты угуп туруп түшүнсөңөр, эмнеге мамишканалар урап кетип атат көп учурунда, жеке ишканалар жеңип кетип атат базарда, ошо видеону колдоп койсоңуздар болот.